Ассалому алейкум, урматтуу мугалимдер, устаттар, студенттер, ата-энелер. Барыңыздарга өзүбүздүн ысык саламыбызды айтабыз. Мен Элдор Далиев, сиздерге бүгүн эң керектүү болгон онлайн платформалардын бирин айтып өтөм. Бул программа Айбилим программасы болуп эсептелет. Айбилим программасы азыркы учурда башталгыч класстардын мугалимдери, андан кийин анын чоң класстардын мугалимдери дагы ата-энелер үйдө балдары менен биргеликте колдонушса боло турган эң сонун, эң заманбап программалардын, сайттардын бири экендигин сиздерге айтып өтөйүк. Урматтуу мугалимдер, биз сиздерге эми Айбилим боюнча кызыктуу видео сабактарды даярдоону баштадык. Бул Айбилим программасы боюнча биздин биринчи видео сабагыбыз. Бүгүн сиздер менен кантип Айбилим программасына кирүү, кантип маалыматтарды көрүү жана колдонуу боюнча кызыктуу видео сабак даярдаганбыз. Эгерде даяр болсоңуздар, баштайбыз. Албетте биз эмне кылабыз? Бул жерде өзүбүздүн ноутбуктун, телефондун же компьютердүн интернетке туташкан экендигин текшерип көрөбүз бир жолу. Ноутбук, компьютерди Wi-Fi аркылуу туташтырып интернетке кирсек болот. Ал эми телефондон өзүбүздүн интернетти күйгүзүп эле колдонсок болот. Даяр болсоңуздар, баштайбыз. Биз өзүбүздүн интернет браузерди колдонобуз. Бул Google Chrome болуп эсептелет. Ал эми сизде кандай браузер болсо, ошону колдонсоңуз болот. Яндекс болобу, Mozilla болобу, Internet Explorer болобу, бардыгын колдонсоңуз болот. Албетте биз Google Chrome'га киребиз. Киргенибизде бизге жаңы окно ачылат. Бул жерге мен сизге азыр көрсөтөм. iBilim.kg деп жазышыңыз керек. Мына көрүшүңүз мүмкүн англисче тамгалар менен iBilim.kg. Ушул сайтты туура жазсаңыз, албетте сайт ачылат. Мен азыр сизге көрсөтөм. Мына ушул жерге iBilim.kg деп интерди же болбосо поискти бир жолу басабыз. Андан кийин мына бул жерде мына биринчи сайт көрүшүңүз мүмкүн iBilim.kg. Сиз ушул сайтка киришиңиз керек. Мына көрүшүңүз мүмкүн урматтуу колдонуучулар. Айбилим электрондук булактардын окуу топтому азыркы учурда пилоттук режимде иштеп жатат. Эгер сиз каталарды байкасаңыз же сунуштарыңыз болсо, биздин төмөнкү электрондук дарегибизге жазышыңыз мүмкүн деп электрондук даректи дагы жазып коюшкан. Мен ошол электрондук даректи сизге азыр чоңойтуп жазып берем. Эгер сунуштарыңыз болсо, албетте жазып жиберсеңиз болот. Мына көрүшүңүз мүмкүн iBilim.kg@gmail.com. Андан кийин биз ОК бөлүгүн басабыз. Мына бир жолу басып карасаңыз, бул жерде мына Айбилим сайты ачылды. Бул жерде мен сиздерге бөлүмдөрү менен алгач тааныштырып өтөйүн. Бул башкы бет. Бул бөлүм сабактар бөлүмү. Бул бөлүм оюндар бөлүмү. Бул бөлүм мугалимдерге жана ата-энелерге маалыматтар. Андан кийин бул бөлүмдө жардам бөлүмү. Ал эми эң акыркысы бул жерде сиз тилди тандасаңыз болот. Сайт кыргыз тили жана орус тилинде иштелип чыккан. Абдан кызыктуу видео сабактары дагы, оюндары дагы, маалыматтары дагы камтылган. Сиз албетте сайтка кирип, алгач бөлүмдөр менен таанышып алып, сизге кайсы тилде маалыматтар керек, тилди тандап, андан кийин издеп көрүүнү баштасаңыз болот. Биз алгач сизге мына башкы бетти бир жолу басабыз. Бул башкы бет болуп эсептелет, көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде предметтер, мына англис тили, ар бир предметке бассаңыз, кыз менен баланын сүрөтү өзгөрүп турат. Мына англис тили, кыргыз тили, орус тили,
мекен таануу, көркөм сүрөт өнөрү, музыка, математика. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Ушул сабактардын иштелмелери, видео сабактар, оюндар, суроо жооптор, тесттер камтылган. Анда эмесе биз биринчи болуп азыр сиздер менен бул жерде мекен таануу предмети менен таанышып чыгайык. Мисалы үчүн мына мекен таануу. Көрүшүңүз мүмкүн, мына мекен таанууну бассаңыз бул жерде чоң бөлүмдөр, темалар ачылат. Чоң бөлүмдөр. Биринчи мекенибиз Кыргызстанга бир жолу басабыз, андан кийин бул жерде кичи темалар ачылат. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул ушулар мекенибиз Кыргызстан бир теманын кичи подтемалары болуп эсептелинет. Мына мекенибиз Кыргызстан, областтары жана шаардары, символикалар, Кыргызстандын борбору, Кыргызстандагы жашаган улуттар, Кыргызстанга коңшу мамлекеттер көрүшүңүз мүмкүн. Биз азыр мекенибиз Кыргызстан, Кыргызстандын областтары жана шаарлары биринчи теманы көрүп таанышып чыгабыз. Бир жолу басабыз. Аз гана загрузка болгондон кийин мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул толук маалымат. Мекенибиз Кыргызстан, областтар жана шаарлар. Бул жерде маалымат берилген, качан эгемендүү болгонбуз жана качан конституция кабыл алынган. Ал эми бул жерде Кыргызстандын аянты, калкы, акча бирдиги, климаты жана мамлекеттик тили, аягында борбор шаар. Бүткөндөн кийин албетте бул кнопканы бассаңыз экинчи бетке өтөсүз. Мына көрүшүңүз мүмкүн, мына Кыргызстандын областтары эми 7 облусубуз бар. Биз азыр мына каалаганыңызды бассаңыз, көрдүңүзбү? Мисалы, Чүйгө бассаңыз, Чүй облусу жөнүндө маалымат берилет. Жабып коебуз. Көрүшүңүз мүмкүн. Дагы бир жолу көрсөтүп өтөбүз. Мына карасаңыз, мына каалаган облуска бассаңыз, ошол облус жөнүндө маалымат берилет. Мисалы үчүн, мына Баткен облусу, же болбосо Жалал Абад облусу, же Ысык Көл облусу. Мына Ысык Көл облусун бир жолу басабыз, мына көрүшүңүз мүмкүн. Борбору Кара Көл шаары, областтын аянты, борбору, канча район бар, чоң шаарлары, андан кийин туристтик жерлерин дагы бул жерде сүрөттөр менен чыгарып коюшкан. Көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде бул сүрөттөр кайсы сайттан алынганы тууралуу дагы маалымат берилген. Андан кийин биз, мисалы, дагы бир жолу бассак, бул жерде Кара Көл шаары качан түзүлгөн жана Кара Көл шаары жөнүндө кызыктуу маалыматтарды бул жерге жазышкан. Бул менен дагы таанышып алсак болот. Андан кийин бул үйдү бассаңыз, көрдүңүзбү, ушул кийинки маалыматка кайтат. Дагы бир жолу басабыз, мына эми бүткөндөн кийин биз видео көрүшүбүз мүмкүн, кызыктуу маалыматты өтүшүбүз мүмкүн, андан кийин өзүбүздү текшеришибиз мүмкүн. Мисалы үчүн мына видео. Кыргыз Республикасы демократиялык жолдогу эгемендүү мамлекет. Ал Борбордук Азияда жайгашкан. Аянты 199.000 километр квадрат. Өлкөнүн курамында 7 область, 40 район, 31 шаар бар. Борбору Бишкек шаары. Кыргызстан абдан кооз өлкө. Асман менжиген бийик тоолорубуз, терең көлдөрүбүз, таза аба, мөңгү сууларыбыз көп. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Кыргыз эли көп кылымдык тарыхы, кайталангыс маданияты, каада салты бар. Урматтуу мугалимдер, бул жерде сабак боюнча ушул маалымат берилген. Көрүшүңүз мүмкүн. Муну окуучуларга дагы проектор аркылуу тилин аздектеген эл. Көрүшүңүз мүмкүн. Абдан кызыктуу видео сабак. Эми бул жерде бул кызыктууну бир жолу бассак, бул жерде азыр кызыктуу маалымат. Мына Улуу жибек жолу бул байыркы соода жолу. Азиянын кесип өтүп, чыгыш менен батышты бириктирип турат. Кыргызстан аркылуу Улуу жибек жолунун 3 багыты өтөт.
Көрүшүңүз мүмкүн. Бул кызыктуу маалымат. Ар бир темада кызыктуу факттары бар. Өзүбүздү текшерүү үчүн бир жолу басабыз. Мына. Өзүбүздү текшеребиз. Бул тест катары, мисалы үчүн, Билимай менен Илимбек жайында Ысык көлдө эс алышкан. Ал жактан балдар менен достошту. Картадан алардын достору жашаган жерлерди табууга жардам бериңиз. Баштоо. Мына. Нурбек Баткен областы, Кадамжай району, Айдаркен шаары. Мисалы үчүн. Мына, бир жолу бассаңыз, Айдаркен. Айдана Ысык көл областы, Балыкчы шаары. Мына, туура. Самат Баткен областы, Баткен шаары. Бегимай Бишкек шаары. Мына ката аткардык. Эми туура. Айлинур Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары. Мына туура аткардык. Айзерек Баткен областы, Лейлек району, Исфана шаары. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Илимдар Баткен областы, Кадамжай району, Кадамжай шаары. Мына. Панфилов району, Кайыңды шаары. Кант шаары, Кант. Кара-Балта. Каракөл. Диляра. Ош областы, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары. Мына урматтуу мугалимдер, урматтуу окуучулар, көрүшүңүз мүмкүн. Бул албетте сиздер үчүн абдан кызыктуу деп ойлойбуз. Бул биздин биринчи видео сабагыбыз болду. Ай билим программасы боюнча. Биз албетте сиздерге кийинки видео сабактарды дагы даярдайбыз, калган предметтер боюнча. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Эгерде видео сабагыбыз сиздерге пайдалуу болгон болсо, албетте видеого лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп, комментарийге жазып койсоңуз болот. Албетте биздин каналга жазылганды унутпаңыз. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдирүү менен Элдор Далиев. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр.